Мен жанында Дубайдагы алдыңкы машыктыруучулардын бири десек болот. Кыргызстандык биздин мекендешибиз Кайрат Айдосов турат. Кайрат бүгүнкү күнү ушу Дубайда жеке машыктыруучулук ишмердүүлүк менен алектенип жатат. Качантан бери Дубайдасың, кантип бул ишмердүүлүктү баштадың, азыр эми кандай болуп жатат, ошол тууралуу болсун. Саламатсыздарбы? Мен Дубайда негизинен 5,5 жыл болуп калды. 5,5 жылдан бери, бирок тренер болуп эмгектенип атканыма 3 жылдын соңу атат быйыл. Бул тармакка эмне болуп келип калдым, ошол досторум аркылуу бул жакта тренер болуп иштейм десең, машыктыруучу болуп иштейм десең, сага сертификат, лицензия керек да. То есть келип эле мен машыктыруучумун деп туруп иштеп кетиш кыйын. Сертификатың болуш керек. Ал Дубайда REPS деп коет. Дүйнө жүзүнө действительный боло турган сертификат керек. Анан алдыны мен ошол ковид маалында Лондондон окуп бүттүм онлайн. Ошодон бери бул жакта машыктыруучу кесибин аркалап келе жатам. Ошо анан өзгөчөлүктөрү бул жакта кандай десем, проф боецтер, анан кийин любитель деп коет, анан көбүнчө эле персональный занятия деп коет. Ошол адамдардын үйүнө барып, мисалы үчүн эртең менен барабыз, кайсыл жерде болбосун, бизге жайгашкан жердин үйүнүн адресин берет. Биз ошолордун убагына барып туруп, 1 саат машык өткөзүп, бул ыңгайлуу деп айтсак болот. Ошондой кызмат өтөп, анан залда дагы эмгектенебиз. Анан кече күнү таанышканда багындай сөздөр болуп калды. Бүгүнкү күндө ошо орусиялык жылдыздар менен, интернет тармагында жылдыз жанган өкүлдөр менен дагы иштешип жатсың. Алар менен кантип табыштың? Кандай жол менен? Бүгүнкү күндө ошол эле жылдыздардан Моргенштерн сыяктуу өтө эле популярдуу да СНГ мамлекеттеринде. Кантип иштешип калдың? Ошол иштешүүнүн тарыхы жөнүндө да кыскача айтсаң. Эми мындай кандай десем, кызыктуу бир окуя катары айтып кетейин. Дубайда тренер болуп иштеген адамдар аябай көп. Бирок кандай десем, бул жакта бир кесипти аркалай алсаң, адамдар бул жакта каражатты платежеспособный деп коет. Төлөм жөндөмдүүлүгү аябай күч калк жашайт. Кичине эле аймакта, вот именно шаарда. Ошондуктан бир нерсени жакшы аткарсаң, сага уже кызыгуу күчөп, андай кызмат акыңды керектүү деңгээлде мындай өзүнө жараша мындай төлөп берет деп айта алам. Ошол мен биринчи компания менен баштагам. Ошондо эле мен лапа коюп жүргөн, анын охранасы көргөн экен. Анан охранасын тренировка кылдырам, биринчи машыктырам. Андан кийин ошол өзү чыкты, Моргенштерн деп. Анан ошо бизде анчалык деле башка жагынан популярный болуп атат. Бирок андан кийин эле аны тренировка кылдырдым, анын достору кошулду. Ошентип отуруп эле мындай көбөйүшүп не болуп байланыш түзүлүп калды десем болот. Бирок бул жерде эң негизги нерсе, бизде Кыргызстанда мисалы үчүн ММА ушул тармак өнүккөндүктөн менимче биз лапа койгонубуз, тренировка кылдырганыбыз аларга жакты окшойт деп ойлойм да. Мындайчы именно мындай кандай десем, жесткий деп коет го биздечи. Биякта тренерлер андай кылгандан коркот да, баягындай. Анан ошол жакты деп ойлойм, ошондон эле болуп кетти. Негизинен жылдыздар менен иштешиш кандай? Негизинен көп эле тармактарда айтышат, жылдыздар менен иштешиш кыйын депчи. Аябай капризный болот, анан теге сөздү укпайт депчи, ошол эле продюсерлердин айтып жүргөнүн угуп калабыз. Анан машыктыруучу дагы сөзсүз түрдө өзүнүн багындай талабын коюш керек да. Алдында машыгып жаткан адамгачы, анан машыктыруучу сенсиң, анан биякта жылдыздар багындай эки анжы багы пикир келишпестиктер жаралбайбы ортодо? Андай бизде мындай тренерский деятельность, мындай биздин тармакта мындай клиент менен сүйлөшкөндө, то есть кардар менен келгенде, сен анын максаты эмне, койгон ой максаты эмне, ал бойго түшкүсү келип атабы, же болбосо жөн эле гана өзүнө мындай формада кармагысы келип атабы, ошонусун аныктап аласың. Ошого жараша анан кийин мен айтат элем, сен кандай мисалы үчүн результат алгың келсе, бул жерде мага мааниси жок, сен ырчысыңбы, миллионерсиңби? Аябай көптөгөн миллионерлер да бизде мындайча айтканда кардарлар көп да. Анан ал бир чоң компаниянын башчысы болот, анан келип эле сени аны эки жакка кубалап, тур десең туруп отургузуп, аларга бир мындайча бир ыңгайсыздык жарашышы мүмкүн. Ошон үчүн башталардан алдын аныктап алышың керек да. Мисалы үчүн
мен сенин тренериңмин, бул жерде мамилебиз ошол тренер жана анын студенти катары гана ушундай болот. Сени мен строгий болушум мүмкүн, болбосо мындай катуу кол болот. Бирок бизде максат бир болуп атпайбы? Экөөбүз результатка жетишибиз керек. Бир жыйынтыкка, жакшы жыйынтыкка деп ошентип башынан сүйлөшүп аласың. Көп эле болгон, мисалы үчүн мен де ошол Моргенштерн деле аябай көп шапалак жеген, берин бетин жаппай мынтип анан же болбосо бир ошо бир компаниянын башчысы бир миллионерлер болот, алар деле кыйнайсың жакшы эле. Бирок алар осознанный адам деп коет, ошого өздөрү акча төлөп келип атат. Анан ошого мындай морально башында даярдап коебуз да. Вот. А так бир нерсе, алар жылдыздар капризный болушат. Качан алар ошого мен ал жерде алардын фанаты катары выступать этпейм да, мен как тренер катары. Ал жерде каприз болбойт, кечиксе кадимкиде урушасың, тренировкага келбей калса тренировкасынан пакетин кесип коесуң. То есть кадимкиде эле болбосо, аны жылдыз катары көрсөң, результат болбойт. Инсайдерлик маалымат болсун, эми баягы Кыргызстанга деле бул ошо айрыкча Моргенштерн аябай жакшы таанымал. Бул жигит жакынкы аралыкта ММА'де өзүнүн күчүн сынайын деген бир максаты барбы? Моргенштернде өзү да ММА'ден жок, бирок бокстан мындай ой максаттары бар. Бул кандай деп түшүндүрсөм, андай эпатажный аябай Инстаграмда өзүнү башкача алып жүрөт. Бул менимче бул образдын бир түрү да. Мисалы үчүн ал бизге келгенде ал вообще мындай таптакыр башкача адам да. Жөнөкөй эле көчөдө өскөн бала. Кадимкидей мындай салам алейк алып, аябай мындай, может көп адамдарга азыр таң калышы болот, адеп ахлак аябай. Мен да ойлогом башында, аябай мени менен сиз деп сүйлөшөт. Мисалы үчүн тренер, вы, на вы только общается. То есть ал жагынан образы менен өзү адамдык сапаты аябай айырмаланат 180 градуска. Анан ошол бокс боюнча бир рэпер бар экен, Кизару деген, мен аны билбейм, мен көп деле укпайм. Ошон менен бой кылабыз деп аракет болуп атат. Анан Дубайда уюштурабыз деп атат. Болсо жакшы болмок да. Ошо анда Кайрат, ишиңе ийгилик, алдыда жакшы гана жаңылыктар боло берсин. Ошол учурда мындай ошончон залдарды ачып, дагы башка ишмердүүлүктөрдү өнүктүрүшүңөргө дагы тилектешпиз. Ушундай бир Дубайда мындай жылдызы жанган машыктыруучулар ушундай биздин досторубуз, биздин ушу мекендештерибиз болуп атканына бизге дагы жүрөгүбүз жылып, кандайдыр бир деңгээлде сыймыктанып калат экенсиң. Ошондо ийгилик. Рахмат.